Замирбек Койчумановдун 6 гектар айдоо жери бар болсо, анын 3 гектар жериндеги төө бурчагына суу салып жатат. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл суга суу мол экенин айтат. Быйылкы жылы суга суулар жакшы, жетиштүү эле өз убагында сугарып атабыз. Былтыркы жылга салыштырмалуу жакшы. Бул ушул быйылкы жылы жаз мезгилинен бери жаан-чачындын саны көп болгондугуна байланыштуу. Андан тышкары ушул оросительный системалардын жылдан жылга жаңыланышы, жакшырышы, трубалар, шлюздардын коюлушунун жардамы менен суга суубуз жылдан жылга жакшы болуп атат. Бул суу топтолуучу жай 2 жыл мурун тазаланган. Мында 21 000 куб суу батат жана ушул көлмөдөн дыйкандардын айдоо жерлерине суу бөлүштүрүлөт. Байсейит Турсуналиев көп жылдан бери мурап, дыйкандарга суу бөлүштүрүү иштейт. Анын иш күнү таңкы 5-тен башталат. Мына бысыйрыбыз тозо түнү менен толтурабыз, анан күндүз очередтеп беребиз. Берки жакын жагына 3 күн, тиги алыс жагы 4 километр, аяка 4 күн менен беребиз. Кудай калса мына 3-үчүсүн жаңы баштап атабыз, 3-үчү суу катыбызды. Чөптөр болсо 2-чисин баштады, фасол болсо 3-үчүсүн баштап атат. Анан дагы айта кете турган нерсе дагы могу быйыл жастан баштап алда каналыбызды 1 километр каналыбызды цементтеп баарын эметтик. Баарын цементтеп койдук. Ошого жараша быйыл ошо каналда потеря да жок болуп атыр, суу да кенен болуп, мына эрте жазда баштадык. Талас башкы суу чарба башкармалыгынын кызматкери Кошой Мырзабековдун айтымында быйылкы жылы облусубуздагы бир катар каналдар тазаланып, дыйкандар үчүн жеңилдиктер түзүлүп, көйгөй жаратып келген маселе өз учурунда чечилди. Негизинен оңдоп түзөөдөн өткөн каналдар аркылуу берилген суга суу коромжусуз берилип, анын натыйжасында сууга болгон таңкыстык жок экенин белгилейт. Быйылкы жылдын эсебинен бул Жана каналында 1 километр аралыкты Г-блок түрүндө темир бетондор менен орнотуу иштери аткарылган. Ошондой эле область боюнча бардык каналдардагы жыл башындагы каралган пландык графиги менен толук 100% аткарылып, жылдагыга салыштырмалуу быйылкы жылы сууга суусу эртерээк берилди. Жана азыркы маалда экинчи суусу аяктап, үчүнчү суусун сугарып аткан маалы үзгүлтүксүз берилип жатат 100%. Жана каналы аркылуу Талас жана Бакаята райондорунун дыйкандары суу алышат. Жалпы 5000ден ашуун жергиликтүү тургундардын жер аянтын суга суу менен камсыздайт. Элдин муктаждыгын чечүү багытында мамлекет тарабынан жетишерлик көңүл бурулуп, каналдарды оңдоп түзөө, реконструкциялоого каражаттар өз кезегинде бөлүнүп турат. Айгерим Дүйшөбаева, Бекжан Жумабек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талас району.